Söz суроо бериш үчүн Төлөбаев Албак Зарлыковичте. Урматтуу министр мырза, биринчи өчкөндө эле бул өзү негизи кай жерден башталды? Биздин кольцодон кеттиби же Өзбекстан Казакстанды күнөөлөп атат? Казакстан Өзбекстанды күнөөлөп атат. Урматтуу Балбак Зарлыкович, мен толук кандуу айта алам, биздин энергия системада сбой болгон жок. Бардыгын бир 15 мүнөттүн ичинде текшерип чыктык. Ошо нолго түшкөндөн кийин биздин система стабилдүү, бунун бардыгы ошо автоматика иштеп, оборудованияны сактап калды да. Оборудование четко иштеген үчүн кайта 1 сааттын ичинде мощностью көтөрүп баштаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Датка кемин андан кийин мына биз силер айткан боюнча мен бияктамын. Оң жакты карасаңыз 9, оң жакты биякта. Датка кеминди коштуңар, өзүбүзчө андан кийин бүткөндөн кийин. Датка кемин эң артында кошулду. Эң артында. Ошо менен биз өзүбүздү камсыз кылдык. Тиги Казакстан менен Өзбекстандан чыктык биз ошондо. Биз чыкканга режимди дайындап атканбыз. Бирок казактар бизге чыгып, алардын түштүгү, эгерде биз режимге кирбесек, алардын түштүк регион режимге кириши кыйын болмок. Ошон үчүн биздин системабыз параллельный болгондон кийин ал жактан алар бизге жардам берди, биз аларга жардам бердик. Ошону менен бүгүнкү күнү мына эки система параллелдик түрдө бат калыбына келди. Датка кемин канчанчы жылы башталган бул проект? Жылын айтсаңызчы, ким каржылаган? 15-жылы бүткөн. Мен ошону билем. Башталганын ким баштаган? Канчанчы жылы башталган бул? 13-жылдары башталган го дейм. 12-13 жылдары. Ошону коомчулукка даана так айтып койгулачы, пожалуйста. Экинчиси, Токтогул кесинде азыр коркунуч барбы? Жок. Негизи эле азыр Кыргызстандын ичинде мындай чоң кестерде, мындай жанакы объекттерде, стратегический объекттерде коркунуч барбы? Жок. Бүгүнкү күндө бардык энергетический объекттер стабилдүү түрдө өзүнүн режиминде иш алып барып атат. Бишкек ТЭЦтен чыккан түтүн бул автоматикабы, жөн эле сброс болду да? Ал жерде пар, выброс пара болот. Бул технологический процесс. Адам коркунуч эчтеке жок. Биздин ТЭЦибиз общий энергия система өчкөндөн кийин дагы 12 минут кармап турду. Эски ТЭЦ дегенге ошо илгерки Советтер Союзунун курулган ТЭЦ 12 минут дагы чыдап кармап турду. Бул коллапстан эмне биз неме чыгардык, мындай чечим чыгардык. Каягыбызда коркунуч бар, каягыбыз алсыз экен. Биз бүгүнкү күндө билдик, биздин энергия системабыздын өзүбүздүн оперативдик дежурдук кызматкерлерибиздин бардыгы дайын экенине биз көзүбүз жетти. Бул аварияны эч ким күткөн эмес. Бул энергия системанын тарыхында, Орто Азиядагы энергия системанын тарыхында биринчи жолу ушундай болуп атат. Нештатный ситуация. Кыргызстан канча зыян тартты ушул бир күндө? Эми зыянды кийинирээк эсептейли. Биз баягы комиссиялар мына азыр 3 өлкөнүн комиссиясы иштеп, причиналарды тактагандан кийин гана айтып, анан өзүбүздүн экономисттерибиз эсептеп чыкса, ошодон кийин гана аныктайбыз. Азыр ага мүмкүнчүлүгүбүз болгон эмес, болгон жок. Ишиңерге ийгилик. Рахмат.